أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Силерге Кудай Таалам буйрук кылат, аманаттарды ээлерине кайтаргыла деп. Ва иза хакамтум байнан наси, адамдардын ортосуна чечүүчү боло турган болсоңор, ан тахкуму бил адли, адилеттүү чечим кылгыла деген аят түшөт. Бул аят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Меккеге барып, Мекке ачылышы болгондо 8-ci хижри жылы Каабага барып, Каабанын күлүчүн ээсинен сурайт. Каабаны мага бер, ачкычыны, ичиндеги буддаларын тазалайын десе, ачкыч бар адам Каабанын эшигин ичинен жаап, кыршасына чыгып кетет. Хазіреті Әли артынан чыгып барып, колун бурап, кайырып, күлүштү алып түшүп ачат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 2 рекет намазын окуп чыккандан кийин жанакы мушрик, динди кабыл албаган адамды күлүштүн ээсин чакырат дагы күлүчүн кайтарып берет. Ал киши айтат: "Бүгүн сен күчтүүсүң. Бүгүн сен кудуреттүүсүң" дейт. Күчкө салып күлүштү алдың дагы кайра келип өткөндү жууп коеюн деп атасыңбы деген мааниде пайгамбарыбызга сөз кайтарат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Жок, андай эмес" дейт. "Сен үчүн Кудай Таалам аят түшүрдү" дейт. "Сенден алынган нерсе мусулман эмес болсоң дагы кайра саңа кайтарылыш керек, анткени ээси сенсиң" деди. Мусулман болбосоң дагы аманаттын ээси сен болгонуң үчүн саңа кайра кайтарышым керек экен, Кудай Таалам аят түшүрдү сен үчүн дегенде жанакы мушрик динди кабыл кылат. Экинчи окуя. Мадинада болгон окуя. Ансарлардын бирөөсү колу жеңил болот дейбизби? Айтор немеге жакын болгон болот да, мунафыктардын бири болгон болот, уурулукка жакын болгон болот. Уурулукка жакын. Ууру болот. Кошунасынын үйүнө кирет дагы, кошунасынын калканын ундун мешогуна салып чыгат. Бекитип. Алып чыгат дагы, көтөргөн боюнан бир еврейдин үйүнө барат. Ошол кишини аманат кылып таштайт. Аманат кылып таштап кайтып кетет. Жоголгон буюмдун ээси буюмун издеп кошунасынан күмөнсүрөйт дагы, кошунасына сахабалар издеп кирсе, жок. Касам ичет кошунасы, жок, мен урдаган жокмун, мен алган жокмун дейт. Ундун мешогуна кабына салып алып чыгып кеткен адам өзү байкабай калган, артынан изи калган. Из барып еврейдин үйүнө такалат. Анан сахабалар еврейге барат. Еврейге барып, "Сен урдадың" дейт. Дегенде еврей айтат: "Жок, мен урдаган жокмун. Муну мага ошол ууру алып келип берди" дейт. "Аманат кылып таштап кетти, ошон үчүн менде турат" дейт. Еврейдин туугандары алып келгениге күбө болот дагы, "Биз күбөбүз, ошол ууру алып келип берди" дейт. Уурунун туугандары намыстанат. Мунафык болсо дагы мусулмандардын катарына кошулган болот дагы, уруусу туугандары пайгамбарыбызга барып: "Я Расулаллах, сиз бизге күбөлүк өтүңүз, биздин тууганыбыз урдаган жок, аны еврей урдады" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошондой чечим чыгарайын деп жатканда Кудай Тааламдан аят түшөт. "Инна анзална илейкал китаба бил хакки." Биз сага китепти чындык менен, акыйкат менен түшүрдүк. "Литахкума байнан наси бима аракаллах." Алла субханаху ва таала сага чындыкты көрсөткөндөй элдин арасына өкүм чыгаргын дейт. Сага жакын болгон үчүн болушпагын деди. Ким кимдин акысына кирди,
ошого жооп берсин. Ошентип еврей ак болуп чыгат, жанакы мунафык ууру мойнуна коюлат кылган күнөөсү, ал эмне кылат? Мадинадан качып Меккеге барат дагы, меккелик бир үйгө кирип уурулук кылайын деп жатканда дуалды тешип, оюп кирген жеринен дуал түшүп кетип каза болот. Бул аяттардан, ушул эки окуядан жыйынтык ала турган болсок, урматтуу жамаат, мынакей Рамазан айында турабыз. Алла субханаху ва таала менен биргеликте ар бир Рамазан айында бир жаңы дептер ачып, жаңы бет ачып, болушунча Кудай Таалама жакын бололу деген максатта боло турган болсок, сөзсүз түрдө жаратканга жакын болуу үчүн бул жашоодо биз адамдар менен болгон мамиледе адилеттүүлүккө, чындыкка, чынчылдыкка бекем болушубуз керек экен. Алла субханаху ва таала баарыбызга ушундай мүнөзгө ээ болгонго, чындыкты моюндаганга, кабыл алганга, чындыкка чакырууга Кудай Таалам күч кубат берсин, амал кылуу насип кылган болсун. Дагы бир жолу Рамазаныңыздар мубарак болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Аллахым күч кубат берип, Рамазан айын аягына чейин ушундай топтолуп хатым Куранды түгөтүү насип кылган болсун.